Урматтуу мекендештер, дээрлик 3 күндөн бери журналист Семетей Аманбековго мен берген интервьюм абдан чоң коомдук талкуу жаратты. Сын пикирлер абдан көп айтылды. Сулайман тоонун тагдырына кайдыга карабай, ойлоруңуздарды айткан ар бир жаранга биз терең сый урмат менен карайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Мен ошо бүгүн жеткиликтүү кылып оюмду Сулайман тоонун тегерегиндеги ошол ЮНЕСКО Нариман Тулеев боюнча сиздерге түшүнүктүү кылып айтып коеюн деп чечтим. Анткени бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Оштун символу, Оштун жүрөгү бул Сулайман тоо, Ак Буура. Менин шаарга мэр болуп келгениме дээрлик 6 ай болду. Биз Ак Буурадан баштадык. 320 тоннадан ашуун, мына президентибиз акча каражатын чечип берип, кум шагылды биз чыгардык. Ак Бууранын ошол жүздөгөн тонна кум шагылды биз тазаладык, селдин алдын алдык, Ак Буураны мындай кооздодук. Ошондой эле Оштун бул жогору жагынан баштап биз Ак Бууранын эки четин вело жол, тротуар кылып, жашылдандырып, мына шаардыктар билет, келе атабыз. Бүрсү күнү ошол Юго-Востокто 15 гектар Ак Бууранын тегерек четиндеги парктын ачылышын жасайбыз. Канчалык кооз парк болгонун, заманбап парк болгонун өзүңүздөр көрөсүздөр. Биздин планыбыз Ак Буураны баштан аяк Өзбекстанга чектеш жерге чейин вело жол, тротуар кылып, жашылдандырып, жакшынакай кылып шаардыктарга шарт түзүп, Ак Буураны көркүнө чыгаралы деген оюбуз бар. Эми Сулайман тоо боюнча. Сулайман тоого келдик андан кийин, Ак Буурадан кийин. Сулайман тоонун түбүндөгү Гапаратиев көчөсүнүн акыбалын билесиздер. Керек болсо илгерки арыктар дагы ошол бойдон калаган. Гапаратиев көчөсүн оңдодук, лотокторду, тротуарлардын бардыгын жакшынакай оңдоп бердик. Оңдогондон кийин биз Сулайман тоонун бул жагына өттүк. Айландык, мына музейдин жетекчилиги рахмат, маданият министри менен чогуу дагы барып келдик. Ал жерде жанагы чөп өсүп, эми албетте жанагы коноктор, кээ бир тентек балдардын эмнени гана таштаганын көрбөйсүң да, мындайчы. Биздин оюбуз ошонун баарын тазалап, иретке келтирип, жакшынакай кылып, жардам берип, Сулайман тоону көрктөндүрүп, жашылдандырып, ошол Сулайман тоонун өзүн эмес, биз тегерегине жакшынакай кылып, велосипед менен жүрө турган, шаардыктар баса турган кылып, тротуар кылып, бак тигип, анча-мынча отургучтарды коюп, Сулайман тоонун өзүн эмес, дагы бир жолу айтайын, тегеректетип, бир жакшынакай кылып, бир шарттарды түзүп берели деген ой болгон. Экинчиден, Сулайман тоо жылда өрттөнөт. Бир капталы кара күлгө айланып калган учурлар болуп атат жыл сайын. Ошонун баарын биз сугат системасын орноттуп, жакшынакай кылып бак дарак тигип коюунун ошондойдун ниетин эмнеси жаман, мисалы. Сулайман тоону биз ошондой кылып, ал жерде мен 1,5 ошо соода түйүндөрүн көбөйтүп, башаламан соода кылып, же болбосо бир кафе ресторан ачам деген болсо, биринчи кезекте мен каршы чыгам. Анткени ошол парламентте депутат болуп турганда эле, ошол жерде адашпасам Сулайман тоонун түбүнө бир кафе курулуп, Айдар ата эле мен парламенттен көтөрүп алдырганбыз ошону. Мындай ЮНЕСКОнун талаптарына каршы келет деп. Бирок дайыма эле чектөө болуш керек. Биз алдыга карап дагы жылышыбыз керек. Ошол жерде мен буферлик зонаны айтпай эле коеюн, буферлик зонаны. Бирок ошол жерде Сулайман тоонун түбүндөгү кол өнөрчүлөр айылында бир дубалы бузулуп калса, аны кайра тикелей албаса, же болбосо биз мондай вело жолдорду куруп, бир көктөндүрүп келген туристке деле, шаардыктарга деле жакшы го бул, конокторго деле. Ал жерде эч ким курулуш курбайт. Бир дагы курулуш болбойт. Ошону оңдоп берели дегендин эмнеси жаман, мисалы. Мен мындай ошондой ойду, чынын айтайын, жакшы ой менен, жакшы ниет менен бир заманбап кылып оңдоп коелу деген эле ойду айтып келатам башынан эле. Анан жанагындай башаламан курулушта эч ким мындай жол бербейт. Ошондуктан сиздер ойлобоңуздар, эгерде чын эле ушул Сулайман тоого жанагындай астма жол көпүрөлөр курулуп, ал жердин үстүнө бир соода сатып болуп башаламан болот десе, албетте анда сиздер мындай кабатыр болгонго негиз бар. Бирок биз ошонун баарын жасатып, биз кантип карап отуралы? Эч качан андайга жол бербейбиз. Бирок ошол эле убакта биз алдыга карап да жылышыбыз керек. Ар кандай бюрократияны, чектөөлөрдү мындай токтотушубуз керек. Ошол эле Дүйнөлүк банк Маданият министрлигине жогорку кеңештен ратификация өткөрүп, Сулайман тоонун ошо тептиштерин, түбүндөгү анча-мынча тротуарларды оңдоп, реставрация, реконструкция кылганга акча каражатын караган. 12 миллион ақш долларын. 20-жылы, 6 жыл болду бюрократия. 6 жылдан бери дагы баштар элек, мисалы. Анда биз ар бир ташты макулдашып отура берсек деп, мен ошол ойду айтканмын. Ошол ойду.
бир өнүктүрүп кичине өстүрөлү деген ойду айтканмын. Сулайман тоонун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенин, ыйык тоо экенин, биздин мындай символубуз экенин аны мен мындай абдан жакшы түшүнөм. Бирок ошол эле убакта тоскоолдуктарга, чектөөлөргө, бюрократияларды мындай өтө ашыкча кылганга мындай биз шаар бийлиги катары жол бербеш керек деп ойлойм. Бирок биз албетте жанагындай көрктөндүрүү иштерин, тегерек четин Сулайман тоонун өзүнө эмес, курулуш эмес дагы бул жолу кайталап коеюн. Биз анын баарын Кудай буйрса жасайбыз. Нариман Түлеев боюнча мен ал кишини мындай чынын айтайын өтө жакшы мындай кенен сүйлөшкөн жокпуз. Ошол Сулайман парк деген бир заманбап соода түйүнүн куруп жаткан. Ошол соода түйүнүн курулушун эртелетүү боюнча адашпасам бир 4-5 жыл мурун болсо керек башталганына. Ошону биз мындай эртелетүү боюнча бир 5-10 мүнөткө ошол жерден жолукканбыз. Нариман Түлеев чын эле ал жерде ЮНЕСКОдон Сулайман тоону чыгарыш керек деп айткан эмес. Мен кече интервьюда аны мисал катары айтты. Ошол жерде Нариман Түлеев дагы айтты. Ошо кары картаңдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, же болбосо мындай коноктор анча-мынча ошол асма жол менен чыгып келгенге дагы мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле деген оюн айткан. ЮНЕСКОдон чыгаруу жөнүндө айткан эмес. Аны мен дагы мындай адилеттүүлүк үчүн баса белгилеп коеюн. Ошондуктан урматтуу мекемдештер, бизде Сулайман тоону мындай бир башаламан жайга айланталы деген кымындай оюбуз жок. Ошонун тегерек четин, Сулайман тоонун түбүн жасап, мына кооператив көчөсүн жасагандай эле биз тегерек четин дагы оңдоп, жанагындай чөп чардан тазалап, бир жакшынакай кылып ошо келген меймандарга бир жагымдуу шарт түзүп бергенге гана мүмкүнчүлүк болсо, ошого тоскоолдук болбосо, чектөө болбосо, бюрократия болбосо деген гана ойду айтканбыз. Бирок ЮНЕСКОдон дүйнөлүк мурастар тизмесинен биз чыкпаган күндө дагы биз аны баары бир мындай жакшынакай кылып көрктөндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. ЮНЕСКОнун жанагы талаптарын сактоо менен, алар менен макулдашуу жолу менен мен ойлойм ошо жакынкы күндөр биз бир столго отуруп, ЮНЕСКО, Маданият министрлиги, шаар бийлиги болуп, мына ушундай ЮНЕСКОнун талаптарынан чыкпаган эч кандай курулушу жок, бирок жакшынакай кылып шарт түзүп, шаардыктарга, меймандарга мындай жагымдуу шарт түзгөндү сөзсүз ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Баарыңыздарга чоң рахмат, аман болуңуздар. Сулайман тоонун тагдырына эч кабатыр болбоңуздар. Биз ал жерге эч бир ниетибиз жок. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Жакшынакай кылып тоону көрктөндүрүүгө, тегерек четин тазалап, жанагы шарт түзгөнгө гана пайдабыз тийбесе, биз эч бир зыяныбыз тийбейт. Эми Сулайман тоону сиздер кандай күйсөңүздөр, мен ойлойм андан мындай кем эмес мен дагы күйөм да. Ошондуктан баарыңыздарга рахмат. Ушундай коомдук талкуу болуп турганын өзү жакшы деп ойлойм. Сиздердин оюңуздарды, пикириңиздерди биз аттап өтпөйбүз. Сөзсүз түрдө ар бириңиздердин жазган, айткан ойлоруңуздарды эске алуу менен жыйынтыктарды чыгарабыз. Бар болуңуздар.